Жалал-абадда шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин областтык башкармалыгы Береке базарында жана курулуш маркетинде өрттүк тактикалык машыгуу өткөрдү. Базарларда өрт өчүрүүчү унаалар тоскоолдуксуз киргени менен базардын ички бөлүктөрүндө соодагерлер белгиленген сызыктан чыгып, товарларын жайып алуусу бир топ ыңгайсыздыкты жаратты. Андан сырткары базар башчыларынын жана күзөтчүнүн иш ордунда жоктугу да мүчүлүштүктөрдү пайда кылды. Иш чаранын жүрүшүндө жарандарга өрт кырсыгы катталган учурда кантип коргонуу керектиги жана тилсиз жоо менен күрөшүүдөгү эрежелер тууралуу атайын түшүндүрүү иштери жүрдү. Бул сыяктуу машыгуулар алдыда да улантылмакчы. Автоунаалар кирүүчү эмне дейбиз, катарлар дейбизби, базарлардын катары дейбиз, кандай дейбиз? Автоунаалар кире албайт. Сатуучулар тарабынан столдорду чыгарып, өздөрүнө белгилүү болгон жерден сызыктан дагы астыга чыгарышып алып, азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, автоунаалар вообще кире албай койду.